Биринчиден кече комитеттин отурумунда өкмөт токтом кабыл алып ушул Пирамида каналына 5 каналга 40 миллион сом бөлүп берүү боюнча токтом киргизип атат. Экөөнү 20 миллион сомдон. Биз маалымат алсак, ушу 5-6 жылдан бери ушу эки каналдын көйгөйлүү маселелери көп экен да. Ошол эле салыкка болгон карызы, соцфондко карыздары бар экен. Анан биз мамлекеттин социалдык маселелерин чече албай атсак, бүтпөгөн бала бакчалар, бүтпөгөн мектептер, анан бул каналды мамлекеттин саясатын жүргүзгөн КТР, ЛТР деген каналдар турат. Бул каналдарды мамлекет кармап, ушундай каржылап кажети барбы деген маселени көтөрдүм да мен. Же биз муну сатышыбыз керек, же бириктиришибиз керек деген ой. Мен ошон үчүн жанагындай каражат бөлүп берүүгө комитетте каршы добушумду бердим. Анан булардын ишин дагы депутаттык комиссия түзөбүзбү, ушу Минкультура менен кошо ишин бир терең талдап чыгышыбыз керек. Эмне үчүн булар мындай карызга батып калган? Эмне үчүн мамлекет буларды кайрадан каржылай бериш керек деген маселе. ЛТ менен 5 каналдын жетекчиси кече уктуңуз 74 миң сом айлык алат экен. Ушуну эмне негизде алат экен, ошону билдиңерби? Эми анткени саңыз аке, бардык эле телеканалдар айлыгыбыз аз дегенден башканы айтышпайт да. Эми мен дагы ошол суроону бердим. Бүгүн мына социалдык баракчалардан окуп атам. 5 каналдын директору чыгып мен анча айлык албайм деп атат. Ошон үчүн мен тактоо үчүн жанагы сунушту киргиздим да. Булардын ишин биз талдап чыгышыбыз керек. Эмнеге таянып мындай өзлөрүнүн айлык маяна коюп алышкан? Эмнеге карыз болуп калышкан? Эмне себептен? Рекламанын баасы болсо кандай экенин билесиздер өзүңөр. Эмне үчүн өзүн өзү бага турган каналдарды кайра мамлекет каржылап атат?